Менде бір-екі суроо. Жаңы эле YouTube тармагына кирип калсам, баягы эле Темиров Life, жанагы Азамат деген акыны менен, Кундуз Жолдобаева деген Атамбаевчыл аял экөө өстөрүнчө бир талкуулап атат да. Мындай айтканда булардын полностью бүттүгү баары бир экени, уурулардын булар системасы экени, булар ошол батыштын акчасына мас болуп, Кыргызстан кызыкчылыгы, Кыргызстан өнүккөнү буларга кереги жок. Ошого урматтуу кыргыз элим, кыргызстандыктар, баарыңардан суранам жана өтүнөм. Ушул эфирди бөлүшүп, комментарий калтырып, лайк басып койгула. Мынаки президентибиз Садыр Нуркожоевич мамлекет башына башчы болуп келгенден бери канча эбегейсиз иштер жасады. Жана да жасап атат. Кече Ош областында болду, бүгүн Баткен областында, эртең да Баткен областында иш сапары менен жүрөт. Тынбай мамлекетибиз өссүн, мамлекетибиз өнүксүн, мамлекетибиз ушу бир калып келели. Бандиттердин, уурулардын баягы жегиштердин полный бүттүгүн жоопкерчилигин карайлы деп колунан келишинче иштеп атса, бул бузуку сайттар, бузуклар бардыгы ар кимди жамандоо менен, куру доомат, жалган жалаа менен отурушат. Мен бир нерсени айтып коеюн, Темиров Лайфка, Болот Темировдун аялына, жана Болот Темировдун өзүнө, жана алардын иштеп аткан командасына. Эмне үчүн Атамбаевдин адамы менен сүйлөшүп, ал менен баарлашып, өзүнчө бир нерселерди сүйлөп атасыңар. Атамбаевдин адамы дагы силер да сүйлөгөн кеч убакыт акыңар жок. Анткени Атамбаев убагында iPhone бизнес жасап, президент болуп туруп, дача сууда 40 адамды кырган, мамлекетте 386 миллион долларды тоногон, жана башка эбегейсиз байлыктарын баарын урдап, кругу менен полностью бүттү мамлекетти сазга батырган. Сазга батырган аз келгенсип, акыркы кетип атканында дагы мамлекетке чыккынчылык жасап, Дабудов мөңгүсүн 16 000 гектар жерди кумтөр көткөрүп берип койгон. Эмне үчүн ушуга окшогон чыккынчылык, ушуга окшогон аферистик, ушуга окшогон мошенство кылып, ошондой эме жасап кеткен адамдарды ошонун адамдары менен мактап отурасыңар деген суроо жаралат. Мамлекетте коррупционерлер жок эмес, мамлекетте коррупционерлер чекеден. Ошо коррупционерлердин полностью бүттүгүн давайте иликтеп, ошолордун баарын тактап, ошолордун баардын элге чыгаргылачы кыйын экенсиңер. Азыркы убакытта президентибиз иштеп атат, Камчыбек Кыдыршаевич улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети иштеп атат, президентибиздин командасы иштеп атат. Көрүнүктүү натыйжа жаратып иштеп аткан адамдар, мынаки Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Каныбек Тургунбекович, жана Улан Ниязбеков, жана башка Курманкул Токторалиевич жана башкалар иштеп атат. Міне элдин чөнтөгүнө зыян болуп атабы? Базарлардын эмелерин чүрүп атат, мисалы. Полностью бүттүгүн. Базаркомдордун каалаган бааны коюп ал деле, мына базарлардын полный бүттүгү жоопкерчиликке тартылып атат. Тартылсын. Бул эң туура. Мамлекетте өнүгүүсү болушу керек. Элге жеңилдик шарт түзүлүшү керек. А эмне үчүн Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич ушуга окшогон иштерди жасап аткан болсо, Темиров Лайф, Арча Медиа Клуб, Азаттык, Медиа Хаб жана башкалардын баары буларды айтпайсыңар. Анткени силер чындыкты көргүңөр келбейт. Силер анткени батыштын ушу балтектерисиңер, батыштын силер бир жалданган итисиңер. Мамлекетке силер чыккынчылык жасап, мамлекетти төңкөрүп, башка бийлик алып келели деген гана үмүтүңөр бар. Бирок тилекке каршы башка бийлик келбейт. Мына келерки Кудай буйрса экинчи эмеде президентибиз Садыр Нуркожоевич коет, карапайым калк өзү тандайт жана колдойт, мен ага 100% ишенем. Кудай буйрса, Куда кааласа, дагы бир жолу ажоо болуп, мамлекетке президентибиздин күчү бар, алуу бар, кызмат кыла турган. Дагы кое турган болсо, ага да күчү бар. Президентибиздин башы кандай иштегени, акылы кандай иштегени, мамлекетке кандай эбегейсиз иштер жасаганы мына 2-3 жыл аралыгында көргөзүлдү. Кумтөрдү ала албайбыз деп аткан Мадумаров бакырып атты эле. Кумтөрдү ала албайбыз деп. А Кумтөрдү мамлекетке алып койдубу? Бул чынбы же калппы? Мына ак үйдү салып атты эле, ата мурасын силер бузуп атасыңар дедиле. Ата мурасын чекчейт туруп, ак үйдү салышып атат. Неге жаман салынбаса? Ушул салынбай тургандан көрөк, салынган эмнеге жаман? Мына жасап атат. Мурда
фейк бот троллдордун командасы 3 жыл аралыгында только жамандап келдиңер Садыр Нуркожоевичти. Бирок Садыр Нуркожоевич өзү айткандай биз сагызгандай сайрагандай билбейбиз, бирок биз жакшы иштейбиз деп айтты эле. Жакшы иштеп атканы, ишкер экени, ушул көрөгөч экени, колунан ушу иштарман экени көрүнүп атат. Дордой маселеси боюнча кече жакында мына барып жеринен чечти. Базаркомдордун полный бүттүгүн жоопкерчилигин карап атат. Мынаки бүгүн Баткен базары Аскарбек Шадиевтики чыкты мына. Карагыла, Темиров Лайф, аферистер, Батыштын иттери, Баткен базары, Аскар Шадиевтики, Салымбектики Дордой, Аламиджин, тигил Дордой Моторс, жана Дордой Плаза жана башка толтура. Камчы Жолдашбаевтики турат. 5 сары жана башка толтура. Дагы базаркомдор бар, базарлар бар. Мисалы, мына Сурабалдиева Эльвира, ушуга окшогон толтура коррупционерлер бар. Булар асмандан түшүп эле монтип эле ушу бир темир тезекти алып келип эле монтип буттан туруп кетишкен эмес. Баардыгы мамлекеттик кызмат иштеген. Ушулардын полный бүттүгүн карап туруп иликтеп чыккылачы кантип байыган. Мынча эбегей сакчага кантип жетип калган. Мамлекетке анткени булар салык төлөгөн эмес. Мамлекетке налогдор төлөгөн эмес. Мамлекеттен жерди арендага алып олтуруп, каалагандай калчап келишкен. Мына ошолордун полный бүттүгү каралып атат. Ошончолук эле мынаки Темировтун немеси, аялы, Болот Темировтун жана Махаббат деген аялы, Камчы Көлбаев менен аябай ымыр-жумур экенин бул айдан ачык белгилүү. Көлбаевдин азыркы убакытта көмүскөдө турган мүлктөрүнүн баары чыгып атат. Ошолордун полностью бүттүгүн чыгаргыла. Матраимовдун байлыктарынын баарын чыгаргыла. Мынаки Бабановдун байлыктарын чыгаргыла. Бабанов кантип байыган, авторнакты кимден тартып алган? Кайсы орустан тартып алган? Толтура. Мындай айтканда ушуга окшогон коррупционный бизде иштер жайнаган, болгон. А эмне үчүн ошолордун полный бүттүгүн чыгарбайсыңар? Анткени силерге бул чындык кереги жок. Анткени мындай чындыктар силерге кереги жок. Анткени силерге мамлекеттин машинасын алуу максатыңар. Батыш бир нерсе жасоо. Батыш кирген жердин баардыгында жакшылык болгон эмес. Украина батыш кирди эле. Батыш менен чок эле. Не болду? Мына Ливия эмне болду? Сирия эмне болду? Мисалдар толтура. Египет эмне болду? Ушундай иштердин баардыгы толтура. Ошон үчүн урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, баарыңардан суранам. Темиров Лайф, Клуб, Азаттык жана башка буга окшогон жана батыштын жалданма сайттарына ишенбей, мамлекетте болуп аткан, чагылдырып аткан, жасап аткан реалдуу түрдө ошого ишенгиле. Фейк бот троллдорго ишенбегиле. Автандил Жоробеков менен баардыгы чок экени, анын үйүнөн 500га жакын телефон, фейковый аккаунттар жана айпадтар, 30га жакын айпадтар табылды. Жана башка тиги эмесинде, флешкасында эмелер табылды. Полный маалыматтар табылды. Полный бүттүгү баардыгы чок экен. Булардын бүттүгү уурулардын түзүп койгон системасы. Булардын азыркы убакытта бийликке күчү жетпей калды. Жетпейт мындан ары дагы. Бирок мен бир нерсени айтар элем. Ушул убакыттан пайдаланып, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети Камчыбек Кыдыр Шаевич, башкы прокурор Курманкул Токторалиевич, МВД министри Улан Ниязбековго түз кайрылар элем. Темиров Лайфка окшогон, бузуку, эки жүздүү, батыштан каржыланган сайт, телеканалдын баарын жоопкерчилигин карагыла, мыйзам чегинде. Карап туруп жоопкерчиликке тарткыла. Надира Нарматова жазып аткан мыйзам эң туура. Чет мамлекеттен каржыланып, мамлекеттибиздин кызыкчылыгын ойлобой, башка жактын кызыкчылыгын ойлоп, мамлекетке бүлүк салып атат. Мына бүгүн эле, мына митингге үндөп жүргөн, мына туура эмес посттор жазып жүргөн, туура эмес нерселерди чыгарып жүргөн, чагымчылдыктарды чыгарып жүргөн мына фейк аныкталды жана такталды. Жана ал жоопкерчиликке тартылды. Ушуга окшогон фейктерди, ушуга окшогон бузукларды мамлекеттин кызыкчылыгын ойлогон, арзылаган 1000 сом, 2000 сомго бир ашка же бир тамакка мас болгондорду жоопкерчилигин карагыла. Бизге стабилдүүлүк керек. Мына президентибиз отурабы? Мөөнөтү барбы? Отурсун. Эртең мөөнөтү бүткөндөн кийин карапайым калк өз баамда болот. Эл өзү каалап атат. Айтып атат, коррупционерлердин полный бүттүн камагыла, кустургула, бүт байлыктар мамлекетке өткөргүлө деп атат. Өткөрүш керек. Ошол маал келди. Ошол маалдан пайдаланып, азыркы убакытта бүттүн мамлекетке өткөрүп, мамлекетке бир нерсе жасайлы.
калп эле Улан Ниязбековду шуап, калп эле ушу мондай тигиндей деп оюнуңарды токтоткула. Андан көрөк Бабановдун тартып алган жана рейдерский захват менен тартып алган толтура байлыктарын иликтеп чыккылачы, кыйын экенсиңер. Атамбаевдикин иликтеп чыккыла. Америкада жүргөн Шадиевдин 500 фурасын иликтеп чыккыла, биякта байлыктарын иликтеп чыккыла. Мына аларча ошондук болчу. Азыр кимдиккен билбейм. Буга окшогон көп. Албек Ибрагимов деген бар эле мэр болгон. Ошонукун чыгаргыла. Сарыола Сапардыкын чыгаргыла. Мындай айтканда мурда коррупцияда жүрүп мамлекет тоногондор. Мына Асылбектикин, Сооронбайдыкын чыгаргыла. Ушуга окшогон адамдаркын. Анткени чыгара албайсыңар, алар силерге кызыксыз. Анткени батыштагы адамдар силерге только ушул үчүн акча төлөп атат. Бийликти жамандагыла, стабилдүүлүктү кетиргиле, мамлекетти төңкөрүш жасагыла, бийликти алгыла деп. Ошон үчүн урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар, Базаркомдун аркасында дагы эмнелер жасап кетейин деп, эмнелерди план кылып аткандардын баарын мына чыгып атат. Дагы фейктер, башка дагы бузуклар полный бүттүгү аныкталат. Ушуга окшогон элине жерине күйбөгөн, кыргызча эптеп сүйлөгөн жанагы Болот Темировго окшогон мошенниктердин баарын жоопкерчилигин караш керек. Ошонун аялы да мына азыркы убакытта чагымчылдык кылып жүрөт. Мына кече жакында эле мына Казакстанга чыгып кетип, кайра мына Кыргызстанга кирди. Ушуга окшогон акмактардын жоопкерчилигин караш керек. Мамлекетте стабилдүүлүк керек. Булар Камчыбек Кыдыршаевич менен Садыр Нуркожоевичтин ортосуна бүлүк салгысы келди. Президенттикти талашып атат, мондай тигиндей президент болом деп атпыр, тигиндей мындай деп. Эми ал ошол эме ойлонулган, токулган нерсе болбойт экени, президентибиз Садыр Нуркожоевич эл үчүн, жер үчүн Камчыбек Кыдыршаевич иштейт экени, аларга бийлик, мансап кереги жок экенин көрүп билип туруп, уштура албайт экенбиз деп туруп, эми Камчыбек Кыдыршаевич менен Улан Ниязбековдун ортосуна бүлүк салышып атат. А бул Улан Ниязбековду жетелеп алып барып коюп ГКМ калпырсың алып отурбайт. Өзүнүн жоопкерчилиги караган, ошол жерде МВД министри ага жетет. Булар ушу эме кызматты бир мас болуш үчүн, бир рахат алыш үчүн келген эмес. Булар мамлекетке кызмат кылам деп, мамлекетти көтөрөм деп келип атат. Президентибиздин командасында жүрөт. Жөнү жок эле жамандаган, жөнү жок эле шубаган болбойт. Мени деле мисалы, мына фейктердин командасы, мына фейктердин эмеси чоңу, мына троллдордун чоңу деп мени тим эле ушундай кылып ашатып чыгарды эле. Мен кайсы бир фейкти, кайсы бир троллду эме кылып атпырмын, башкарып атпырмын. Мен өзүм чыгам ачуучундукты айтып. Болгону мен бир гана аккаунт колдоном, буга окшоп, буларга окшоп 10, 20, 30, 50, 500 аккаунтту тыгып албайм мен, компьютерлер менен. Мына менде көрүп аткан полный бүттүк адамдардын баары реалдуу адамдар. Темиров Лайф, Аферис, мен сага дагы айтам. Ушул Темиров Лайф, Аферис, мына уурлардын полный бүттүгүн иликтеп чыккыла. Ошолорду жиликтегиле. Текебаев мына 10-жылдан канча нерсени урдаган. Толтура мурдагы уурулар, 30 жылдык уурулар. Өз убактысы келет, бүттү, кузат. Жоопкерчиликке тартылат. Президентибиз Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, Каныбек Тургунбекович, Улан Ниязбеков жана башкалардын полностью бүттүгү эл үчүн иштеп атканы бул айдан ачык белгилүү. Мыйзамсыз бир иш болуп атса, мыйзамсыз бир эме болуп атса, мына эл кайрылып атат. Элдин маселесин жеткирип бийликке чечип берип атабыз. Качан мурда ошондой болду эле? Ким жеткирип ошондой маселени чечип берди эле? Участогун алып койгон, акчасын алып койгон, бирөөдү алдап кеткен, бирөөдү минтип кеткен, бирөөдү зордоп кеткен, полностью бүттүгүн. Ошо кыргыз элим, баарыңар ишиңерге ийгилик, эфирди узартпайын. Ошо бузуку сайттарга, бузуку телеканалдарга сүйлөп койгондорго ишенбегиле. Дагы толтура иш болот. Толтура иш жасайт. Биз сөз менен эмес, иш менен көргөзөбүз, Кудай буйрса, Кудай кааласа. Каныбек Тургунбековичти кандай жамандап жүрөт ушул убакытка чейинчи. Садыр Нуркожоевичти кандай жамандап атат, мына антти ментти тегинти кепкасына бир курткасын асылып. Ал башка президенттерине жылаңаш жүрдү эле кийинбей. Бул президент ишти да катырып атат, жумушту да катырып атат, мамлекетти алдыга сүйрөп баратат. Ушуга окшогон Садыр Нуркожоевичке окшогон президентибизди колдошубуз керек. Жапа турмак. Ушундай эки жүздүү батыштын телеканалдарына, сайттарына талап койбошубуз керек. Анын командасын колдошубуз керек. Ошондо жылыш, ошондо өнүгүү өсүү болот.
Барыңардың ишиңерге ийгилик, урматтуу элим, урматтуу кыргызстандыктар. Кайдыгер карабай комментарий жазып, лайк басып, бөлүшүп, колдоп жүрүңүздөр. Барыңыздарга ассалому алейкум, көрүшкөнчө.